Elçinin kızı. Caldoçu. Birinci bölüm. Gelecek'e joldama. Taң attı. Ава салқын жана тынч. Назгүл eski жатакананын 4-чү кабатындагы тар бөлмөсүндөгү керебеттин четине отуруп, телефондун экранын карады. Анын көзүнө кыскача текст чагылды. Сиз элчиликтеги эл аралык жаштар программасына тандоодон өттүңүз. Арызыңыз кабыл алынды. Байланышчу адам Астра Абдурахманова. Элчиликтен эмес, асмандан кабар келгендей жүрөгү согуп жатты. Ал аны кайра окуду. Анан дагы ишенген жок. Бул чын эле менде болуп жатабы? Ал үстөлгө карай бурулду. Анын жалгыз көнөгү отургучта кургап жаткан. Аны жылдырып коюп, тыкан кол жазма менен: "Мен өз өлкөмдүн атынан чыгып, белгилүү болууну каалайм, кыялданам" деп жазып койду. Назгүл! Ашканадан үн чыкты. Чай муздап калат. Бул апасы болчу. Кызы бир нече күндөн кийин Европага учуп кетерин дагы деле билбейт. Учуу биринчи жолу, кетүү түбөлүккө. Назгүл ордунан туруп, жемпирин кийип ашканага кирди. Анын иниси дасторкондо кесме жеп, эски планшеттин экранына сөмөйүн басып отуруптур. "Сен эмне кылып жатасың?" деп сурады ал, экрандан көзүн албай. "Эч нерсе" деп жооп берди ал өзүнө чай куюп. "Мен жөн эле чарчадым." Назгүл сүйүнүп алган. "Апама кантип айтсам болот? Европага кетип жатканымды кантип түшүндүрөм? Мага кайра келбей турган мүмкүнчүлүк берилип жатпайбы?" Ошол күнү кечинде ал шыпты көккө тиктеп жатты. Терезенин сыртында кимдир бирөө фейерверк атып жаткан экен. Балким үйлөнүү тойдур. Анын башына башка жардыруулар угулат. Коркуу, кубаныч, дүрбөлөң, чечкиндүүлүк. Ал элестетти. Элчиликтин кооз имараты, англисче сүйлөгөнү, костюмчан кыздар. Ал эми анын жанында Астра, элчинин кызы. Балким мен да ошондой болуп калармын. Мүмкүн бул менин башка жашоого жолдомомдур. Назгүл ушундай кыялы менен уктап калды. Экинчи бөлүм. Жылмакай конуу. Аэропорттон кымбат баалуу атырдын жыты, чемодандардын шуулдаган үнү сезилип турду. Назгүл учактан түшүп, чакыруу кагазы жана документтеринин көчүрмөлөрү салынган конвертти көкүрөгүнө кысып алган. Аны белги менен тосуп алган эч ким жок. Бул аны бир саамга коркутуп койду. Бирок эшикти таап, чыгып баратканда бирөөнүн "Назгүл" деп атын атаганда, анын жүрөгү кайрадан үмүт менен сого баштады. Аялдын чачы кыска, көз айнеги жана эң сонун үтүктөлгөн ак күрмөсү болгон. "Мен Астрамын, кош келдиңиз." Астра жаңы шарттарга көнүү, элиталык кабыл алуулар жана өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып берди. Назгүл башын ийкеп, жолдорду, бөтөн дүйнөнү көрүп баратты. "Биз элчиликте жашабайбыз", деди Астра. Алар күзөтчүлөр менен бийик имаратка токтогондо. "Кыздар үчүн жеке үйүбүз бар. Сейф, кароочулар, камера бар. Бейтааныш адамдар ал жака киргизилбейт." Назгүл имаратка кирип таң калды. Кең залдар, ак мрамор, жаңы гүлдөр жана вазалар. Дивандар журналдагы сүрөттөгүдөй. Анын оозунан сөздөрү жоголду. Бул жерде жымжырттык гана. Жашоо башка каналга өтүп кеткендей. Үстүнкү кабатта бөлмөлөр бар. Ар бир кыздын өзүнүн ваннасы, кийим коюучу жайы. Анан да илинип турган көйнөктөр, костюмдар, жада калса ич кийимдер баары жаңы, өзүнүн өлчөмү. "Аларды кийип көр", деди Астра. "Сен ылайыктуу көрүнөсүң. 3 күндөн кийин кабыл алуубуз бар. Элчи дагы ал жерде болот. Сен менин жанымда болушуң керек." Эртеси Назгүл башка кыздар менен таанышты. Алар 6 болчу. Баары ар кайсыл өлкөлөрдөн. Эң эле унчукпаганы
6 aydan beri uyda жашаган Sabina boldu. Al hiç nerse jönүндө suragan жок. Кечки тамакта таң калыштуу окуя болду. Бардыгына бирдей тамактар берилди. Алар акырын сүйлөшүп жатышты. Кимдир бирөө келечектеги олигархтардын аялдары үчүн курстар деп тамашалады. Бирөө өтө аргасыз жылмайып койду. Анан Sabina капысынан ордунан турду да тарелкасын раковинага ыргытып жиберди. Астра кечке жуук Назгүлгө жакындады. Мен сени жакшы көрөм, деди ал. Мен баарына эле ишене бербейм, бирок сен өзгөчөсүң. Мен сенин дараметиңди көрүп турам. Мени капа кылбаганга аракет кыл, макулбу? Үн жумшак, дээрлик, назик эле. Бирок назик үндүн ары жагында жагымсыз үндөрдүн бар экенин ал сезилек. Назгүл алар берген жумшак, аппак пижаманы кийип керебетине жыгылды. Шыбы бийик, керебеткенен, бирок көкүрөгүндө түйшүк бар эле. Эмне үчүн коридордогу эшиктер баары магниттик кулп менен жабылган? Эмне үчүн ашканага да камералар коюлган? Эмне үчүн Sabina бир сөз айтуудан корккондой болду? Мындай суроолор менен Назгүл өзүн коркута баштады. Эртең мененки тамак эң сонун болду. Астра жылмайып турду. Назгүл ичинен мен укмуш дүйнөнүн эң жакшысына келдим деп ойлоп, кыялындагы жашоого дагы эле ишенип жаткан. 3 бөлүм. Атайын программа. Кабыл алуу резиденциясы. Баары кинодогудай көрүндү. Көз айнек, күлкү, костюм кийген эркектер, чач жасалгасы бар аялдар. Астра жаркырап турду. Ал жөн гана жылмайган жок. Ал мейкиндикте көзөмөлдөдү. Анын жанында Назгүл турган. Анын көйнөгү агыш түстө. Аягы жерге тиет. Оюгу бар болчу. Бут кийиминин такасы өтө бийик. Бирок аны чечпегиле деп айтышкан. Ал стакан кармап, дээрлик эч нерсе ичпей, чоңойгондой көрүнгөнгө аракет кылып жатты. Бул Назгүл, деди Астра, 50-лер чамасындагы кишиге жетелеп. Программанын жаңы катышуучусу. Абдан жөндөмдү. Эркек жылмайып койду. Ал анын көзүнө өтө жакын карап, таанышканыма абдан кубанычтамын. Биз дагы жолугабыз деп ишенем. Назгүл башын ийкеди. Ал бир нерсе айткысы келди, бирок ылайыктуу сөз таппады. Кийинчерээк коноктор кете баштаганда Астра дагы жанына келди. Анын үнү дагы деле жумшак, бирок чарчаңкы. Жакшы көрүндүң. Көрдүңбү? Бул анча деле коркунучтуу эмес. Сыйлуу көрүнөсүң. Ал сени сыйлайт. Экзамен сыяктуу болду, деп сурады Назгүл. Киришүү сыяктуу. Расмий бөлүк бүттү. Эми сен программадасың. Ал бул эмнени билдиргенин тактаган жок. Назгүл да сураган жок. Ошол түнү кыздардын бири Айзада үйдөн чыгып, кара түстөгү унаага отуруп, кетип баратканын көргөн. Сумкасыз, коштошпой, жөн эле кетти. Эртеси эрте менен Айзада дасторкондо жок болчу. Анын буюмдары да жок. Бөлмөдө жаңы керебет. Башкача халат бар экен. Ал жөн гана кетип калды, деди Астра, телефонунан башын көтөрбөй. Үй чоң, кыздар көп, көнүп каласың. 2 күндөн кийин Назгүлдү Астраны бөлмөсүнө чакырышты. Ал кофе менен атыр жыттанып турду. Даярсыңбы? Деп сурады Астра. Бүгүн сенин биринчи чыныгы көрүнүшүң. Назгүл таңыркап. Бул эмне дегениңиз? Бул жерде тамактанып, кабыл алууларда сүрөткө түшөм деп ойлогон эмес белең? Деп Астра мурдагыдай жумшак болгон жок. Баарыңар кунт коюп уккула. Бул программага жардам берген адамдар бар. Абдан урматтуу. Алар болбогондо мунун эч бири болмок эмес. Алар кең пейил, бирок көңүл бурууну күтүшөт. Алардын бирин кечки тамакка коштоп барасың. Сылык бол. Кийинкиси кырдаалга жараша болот. Назгүл кайда келип калганын эми түшүндү окшойт. Бул сойкулукпу? Астра дуалга жөлөндү. Ал акылсызге уккандай акырын күлүп жиберди. Назгүл, жаным, сойкулук деген арзан аялдардын көчөдө жүргөнү. Сен элчилик программасынын өкүлүсүң. Сен өлкөнүн жүзүсүң. Сен белектейсиң. Астранын айткандарына ачууланып, мен каалабайм.
Men mындай bolot dep oylogon emesmin, dep tızılday düştü. Gep kalуу emес, Nazgül. Sen kançalık bağlısın, masele oşonda. Tınıgı ola düştü. Men saga barın berdim. Joldomo, jaşagan jereň, makamyň. Sen munun bary beker dep oyloýsun bu. Nazgül gözünü alaňdatyp sırtka çykyp ketdi. Anın kulağına ızıçu, adamdardın süýlegeni, jerden çykkan dabuş, hiç nerse ugulgan jok. Koridordan Sabinaga jolugup kaldı. Birinci jolu baratasın dep surady al. Oba, karşılık kılba, bolbosa andan da jaman bolot. Oşentip Nazgül argasızlıka başlayıp, anı Astra bergen Dareke alıp ketişti. Astra'nın mындай işleri atasına da malum ele. Diplomatiyalık çağımdarga belçesinin batkan elçi, kızının mıyzamsız işlerin baykabay koyunu tura görgön. Al, egzotikalık nerselerdi jaktırgan adam. Korrupsiyalaşkan өлkөлөрдүн birinin elçisi. Koş standartlarga göngön adam. Al özünün karyerasın diplomatiyalık ыкмаларга негиздеп, sayasi maksatga жетүү үчүн adep ahlakka manidili berбейт. 4. bölüm. Tınçlıktın bağısı. Nazgül maşinaga oturdu. Jön muzdak bulgarı oturguç menen janındağı erkektin atırının jıtın sezdi. Aşıkça süylөгөн жок. Astra üretgönдөй başını икеп turdu. Restoranda şamдар, kımbat şarap, bari romantikalık kinodogудай boldu. Bolgonu Nazgül bul jerde konok emes, tavar katары turdu. Unçukpaysың da, dedi Kardar, göz aynegen karap. Bugün kızıktı bolot. Men jön ele ugup jatam, dep жооп berdi Nazgül. Men köp süйлөгüm kelbeyt, dep koşumçylady. Akıldıysın. Akıldı sululuk seyrek kezdeşet, dep Kardar güldü. Anın gülküsü muzdak sezildi. 5 yıldızlı meymanxananın eň jogorku kavatındağı batırdı Nazgül terezenin janında turgan. Asman kapkara. Kardar bölmöge girip, gürmösün çeçip, jakındap geldi. Nazgül, sağa bul jer jaktıbı? Dep surady. Bul jerde bary mümkün. Nazgül tartınıp, anın akırın aytdı. Men üyge ketkim kelet. Anın mындай joobundan keyin Kardar anı kızıksız kiteptey karady. Üyge ketkim kelet dedingbi? Sen üýüňden eş agaly alystap ketkensiň. Abdan alys. Oşentip Nazgül erteň menen jatkan jerine kaytyp geldi. Al unçukpay aşkalanın janынан ötüp bölmösüne çygyp ketdi. Anı hiç kim toktatgon jok. Üy muzeydey tınç ele. Al juunuçu bölmöge girip muzdak suunun astında turup ыйлап жиберди. Astra olsa түштөн кийин özü girip geldi. Azamatsın. Sende mümkünçülük var. Al razı eken. Men özümdü jaman sezip jatam, dedi Nazgül. Jaman mı? Astra kerevetin çetine oturdu. Sen жалгыз эле ушундай мен деп ойлойсуң bu? Barыбыздын başыбыздан өткөн. Sabina, Ayzada, жада калса мен дагы. Сага эч ким бекеринен эркиндик бербейт. Sen oyundasың азыр. Эгер мени уксаң, анда ханыша болосуң. Жок десең, анда кир деген чүпүрөксүн. Кыйла убакыттан кийин Назгүл апасына телефон çalганга аракет кылды. Бирок телефон жеткиликсиз болчу. WhatsApp иштебей калган. Wi-Fi өчүк. Бөлмөнүн бурчундагы камера кызыл түстө бүлбүлдөп турду. 5. bölüm. Jibek Kapas. Bir jumadan aşık uakt öttü. Nazgül gereksiz sorulardı bergen jok. Al unçukpadı. Jılmaygandy, gerek bolsa kanday basıp kanday жүрүү керектигин да bilip aldı. Sen erecelerdi түшүндүң да. Бул маанилүү, dedi Astra. Nazgül başını ikedi. Sabina Nazgül'de qarap. Kanday tandоо kılsaң da özüň bilesin. Tınç жашоону каалайсыңбы? Je күрөшөсүңбү? Dep surady. Nazgül жооп берген жок. Бирок ошол түнү ал кийиминин астына кичинекей флешканы катып койгон. Ал флешканы коноктордун бири мас болуп түшүрүп алган. Кийин уктап калганда Назгүл алып койгон. Ал ортодо Астра Назгүлгө ишене баштады.
Аны ulamdan ulam geçki tamaktarga, iş şaralarga, gede koşna өлkөлөргө жеке сапарларга да жиберчү. Sen жылдызсың, деді ал. Жақында сен атайын тизмеде болосуң. Ал жаққа тандалгандар гана жетет. Назгүл жылмайып койду. Бирок ар бир жолу ал майда чүйдөсүнө чейин жазып жүрдү. Аты жөнү, машиненин номерлери, төш белгилердин аттары, сөз айкаштары. Bir günü al terassaga чыгып, чылым чегип турду. Ал жерде эл аралык уюмдун эмблемасы түшүрүлгөн костюмчан карыя туруптур. Назгүл ага суроо берди. Билесизби? Эмне үчүн эч кимге суроо бербейт бул жерде? Карыя жылмайып, анткени баары билет муну. Бирок баарына ыңгайлуу. Анан кимдир бирөө үчүн ыңгайсыз болсо, анда ал дароо эле жок болот. Анын жообунан улам Назгүлдүн жүрөгү сыгыла түштү. İçинен кача турган болсом камашат. Даттана турган болсом эч ким укпайт. Камералар, байланыштар, адамдар баары көзүмөлдө. Эми эмне кылышым керек деп өзүнө суроо берди. 6 bölüm. Дареги жок кат. Назгүл түн ичинде өзүнүн сыр катын жазды. Эгер муну окуп жатсаңыз, бул мен жоголуп кеттим дегенди билдирет. Же качып кетүүнү чечтим. Менин атым Назгүл. Мен 19-дамын. Элчиликке программа аркылуу кабыл алынганмын. Төмөндө аты жөнү, датасы, номерлери. Ал катты колуна алып, буга чейин макулдашкан кызматкер жигитти издеп жөнөдү. Ал жигит бакта гүлдөрдү кыркып жаткан экен. Аны таап, колуна бир аз акча берип, катты почта аркылуу апасына жөнөтүп жиберүүнү өтүндү. Кечинде ага жаңы адам келди. Жаш, костюмдо эмес. Көздөрү чарчаган, бирок жандуу. Менин атым Жексур. Мен жөн гана кеңешчимин. Экспертмин. Репутация боюнча. Кимдики? Деп сурады Назгүл. Алардын баары. Назгүл ага карады. Сен башкалардай эмессиң. Ким экениңди унутууну каалабайсыңбы? Ал унчукпай калды. Анан шыбырады. Мен буга чейин кат жаздым. Ал өз дарегин табабы жокпу билбейм. Жексур анан мындай деди. Кээде капастан чыгуу үчүн баарын бул жерде калгын келип жаткандай ишендириш керек. Назгүл кылдаттык менен аракет кыла баштады. Ал түнү Астранын ноутбугун ачып, байланыш тизмесин буга чейин таап алган флешкага көчүрүп алды. Коридордо Сабина шыбырады. Мен сенин эмне кылып жатканыңды билем. Качан качарыбызды эртерээк айтып кой мага. Назгүл көптөн бери биринчи жолу жылмайып койду. 7 bölüm. Ашып кетүү. Күн ачык. Элчиликте дипломатиялык кабыл алуу. Коктейлдер, смайликтер, визиттик карталар таратылды. Назгүл кайрадан шампан түстүү көйнөкчөн, жасалма жылмайып, көздөрүн Астра үйрөткөндөй ойнотуп турду. Бирок ичи өрттөнүп жаткан. Келгендердин арасында микрофон көтөрүп жүргөн журналистти байкап, ага жакындады. Сиз бир нерсе тартып жатасызбы? Деп бейгүнөө түр көрсөтүп сурады. Журналист башын ийкеди. Кээде, айрыкча эч ким көргүсү келбеген нерселер. Назгүл ага сумканы берип, ички чөнтөгүндө помада менен флешка гана бар. Бирок алардын бири чуулгандуу, деди. Журналист эч кандай суроо берген жок. Ал жөн эле коридорго чыккан бойдон көздөн кайын болду. Астра кечинде Назгүлдүн жанына келди. Анын көздөрү демейдегиден муздак эле. Сен Келесодой түр көрсөткөнүң менен Келесо эмессиң. Астранын айтканынан улам ал тынчсыздана баштады. Түнү элдин баары уктап жатканда Назгүл эшикке жаңы кулпулардын салынганын көрдү. Коридордогу камера ого бетер жарык иштеп турду. Сабинаны текшерүү үчүн алып кетишкен экен. Бирок Назгүл почта кутусунан карта таап алган. Анда 4 гана сөз бар эле. Биз сени көрүп жатабыз. 8 bölüm. Чындыктын баасы. Эртеси эрте менен баары өзгөрдү. Кыздар залда тизилип турушту. Түшүндүрүүсүз. Астра демейдегидей эмес.
Ал жөн гана алардын жүзүн карап койду. Назгүл журналистке берген флешканы эстеди. Түшкү тамактануу маалында анын бөлмөсүнө 2 киши кирди. Формасыз, коркутуусуз. Бир гана нерсе: "Сен өтө көп нерсени билесиң. Мындай адамдар көпкө бактылуу жашабайт", деп аны эски конференц-залга камап салышты. Телефонсуз, терезесиз, бир гана үстөл жана эски телевизор бар. Ошентип 3 күн уйкусуз, жарыксыз жашоо өттү. Жөн гана ойлор. Апасын эстеди, ыйлады. Тоолор, жалбыз кошулган шербет, 4-түн түн дегенде эшик ачылды. Баягы дипломатиялык кабыл алуудагы журналисттин өтүнүчү менен мейманкананын тазалоочу кызматкери анын алдында турду. "Мен сени чыгарам, бирок сен билишиң керек. Алар сага карата өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө план түзүп коюшту." Назгүл аны карап коркуп кетти. "Анда мен үнүмдү алар ойлогондон да катуураак чыгарышым керек. Сиз мага жардам кыласызбы? Суранам." Кызматкер тез бол дегендей ишарат кылды. "Мен сизге кол сунуу үчүн келдим. Эгер аягына чыгам деп чечсеңиз, кеттик", деди. 9-бөлүм. Ачыкка чыгаруу. Окуянын баары тез болуп кетти. Назгүл кызматкердин эски машинесинде отурат. Бардык иштер ушул флешкада. Ондогон документтер, ысымдар, каттамдар, которуулар, камерага жазылган жазуулар, каттар. Кызматкер аны алып, ноутбукка туташтырды да Астра архив деген папканы көчүрүп, журналистке жөнөтмө болду. Бир самга токтой калып: "Сиз ойлонуңуз. Бул материалдар чыгып кетсе, сиз да жок болуп кетишиңиз ыктымал. Өз өмүрүңүздү ойлоңуз", деди. Назгүл болсо чечкиндүү: "Мен эми баягы өзүм жардам бере албаган кыз эмесмин", деп жооп берди. Кызматкер баскычты басты. Материалдар журналисттерге жөнөтүлдү. Элчинин кызы Астра уюштурган иштердин баары интернет желесине чыгып, бул окуя тууралуу айтпаган адам калбады. Элчилик дароо билдирүү таратты. "Бул көкүтүү, коркутуу, атайын кызматтардын иши, жасалма". Бирок баары кеч болуп калган. Айыптар түз эфирде угузулду. Элчи баш болуп ондой адам камакка алынды. Ага тиешеси бар ишкерлер да торго киргизилди. Ал эми Астра табылган жок. Бир күнү Назгүлгө белгисиз даректен кабар келди. "Сен өзүң деле эмес, көптөрдү куткардың. Бирок башыңа келүүчү сокку тууралуу унутпа". 10-бөлүм. Жаңырык. Чуулганда окуядан бир ай өттү. Бир катар өлкөлөрдө ички иликтөөлөр башталды. Министрлердин бири отставкага кетти. Назгүл тууралуу макалалар жазылды. Айрымдар аны баатыр аял деп аташты. Кээ бири ага жинди деген ат койду. Бирок Назгүл коркунучтуу кезде чындыкты айта алды.